Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин илим изилдөөчүсү, студенттердин сүйүктүү мугалими Саадат Муратованын байуу балалыгы Өзгөн районунун Кызыл Сеңир айылында калса, өрттөй курч кыялкеч жаштыгы борбор каалабызда өттү. Жаш кезинен эңсеген журналисттик кесипке ээ болгону менен турмуш шартына байланыштуу алгачкы эмгек жолун өзү туулуп өскөн айылында мугалим болуп иштөө менен баштайт. Айылга турмушка чыгып калдым. Шаарга келип иштеш же кесипти алып кетиш өтө кыйын болду. Райондук кесипке келип иштеш деле өтө алыс, бир 20 километр келиш керек күнүгө. Анан мен айла жок, жөн эле отуруп калбай мугалимдикке өттүм. Тарыхтан сабак берип, адистешкенге туура келди. Анан мен ушул Өзгөн районунун адегенде Осмон Якубов мектебинде, андан кийин Алга орто мектебинде иштеп жүрдүм. 3 жыл иштедим. 3 жылдан кийин анан ушул мамлекеттик телерадио компаниясына келип өзүм кесибим менен иштедим. Өзүм кесибим менен дагы 15 жыл иштедим. Андан кийин мен илимге абдан кызыгып кеттим. Мамлекеттик телерадиодо жүргөндө эле мен илимий иштеримдин темасын, багытын алып, өзүм даярдыкта жүрдүм эле. Ушул жогорку окуу жайына өтүп кетүүгө мындай өзүнөн өзү эле шарт келди да. Анан ушул жогорку окуу жайына келип иштеп калдым. Ошентип түйшүгү түмөн кесипти аркалап алдын ала даярдап жүргөн темасын андан ары изилдөө максатында адегенде Чүй университетинде окутуучу, окуу жайга караштуу коллежде директордун орун басары, кийин Улуттук университетте мугалим болуп иштеди. Бай тажрыйбалуу педагогдор, эне менен кудук казган илимий аалымдар менен кесиптеш болгонуна сыймыктанып, чарчоо билбей изденип эмгектенди. Жигердүү эмгегинин аркасында улуу кичүү арасында чоң аброй тапты. Көп кырдуу адам бол. Мындай адамдар бир мындай эме баягы айта албайм, бир миңден бир киши кездешет. Чынын айтканда, аябай ушундай тырышып бир баардык жактан бир ушу турмушта бир артыбызда калган бир муундарга жакшы нерсе калтырып кетейин деп аракет жасап изилдеп аткан бул баардык эле кишинин колунан келе бербейт. Мисалы мен өзүм дайсам, мен ошого мындай бир аттап бир илимге кирейин деген жокмун да, чын эле ошо мугалимдик менен эле кала бердим. Мен МК-3-13 группасында сабак берип жатканда бул эжекенин сабагына, жакшы сабагына күбө болдум да. Жөн эле ачык сабак эмес, жөнөкөй сабагы дагы ачык сабактай өтөт экен да. Экинчиден бул эжекенин көптөгөн китептерине окуганга күбө болдум. Мисалы үчүн Саякбай Каралаев жөнүндөгү китебинде, Курманжан Датка жөнүндөгү китебинде, анан эжекенин өзүнүн дагы кошоктору абдан сонун изилденген экен. Бул да фольклордук нерселер, изденүүлөр да абдан көп болгон. Бул эжекенин эмгекчилдиги, аракетчилдиги, изденүүлүгү бизге жагат. Кесибине берилген окутуучу илимий иш-чараларга да активдүү катышып, бир катар эл аралык уюмдар менен кызматташып, тандап алган темасы боюнча чет өлкөлөрдө, анын арасында Кытайда астына ат салдырбай лекция окуп, оюн айтты. Манасты кайсы доордогу окуялар же болбосо кайсы доордогу прототиптер менен карап бул элдик озеки чыгарма жаралгандыгын алар бизге чейин канча муун болсо дагы үзүлбөй келаткандыгын, ошону менен катар Манастын чыныгы өнөрүн алып жүрүүчүлөр, манасчылар муундан муунга бизге кантип төкпөй чачпай дөөлөтүбүздү жеткирди деген маселени көбүрөөк айтабыз. Көбүрөөк токтолууга туура келет. Ошондой эле Ушинтип ар тараптан билимин арттыргандан тажаган жок. 2004-жылы Американын IFES фондунун колдоосу менен жарандардын укугун коргоо боюнча атайын курсун аяктаса, 2005-жылы Кыргыз билим академиясынын тарых курсунан билимин жогорулатат. Ал эми 2014-жылы Ишеналы Арабаев атындагы Манас институтунун курсунан окуп, Улуу Манастын тарых таржымалын илимий жактан иликтөө максатында Саякбай Каралаевдин айтуучулук өнөрүндөгү өзгөчөлүк маселеси деген теманы тандап алган. Азыр эки окуу жайда Улуттук университет менен Агрардык университеттин коллеждеринде студенттерди окутуп, өмүрүн, эмгегин, билимин келечек муундарга арнап келүүдө. Эми ошондо биз таң калабыз балдар. Бул жерде кыргыз эли эч жак эле астрономиялык маалыматы бар. Керек болсо жылдыздарга кыргызча ат койгон, багыттарды абдан жакшы билген, табиятты жакшы өздөштүргөн кыргыз элин Кытай эли, эз эли мекенин көрбөй калсын. Мекенин билбей калсын, багытын билбей калсын деп көзүн таңып, колдорун кишендеп, анан жөө айдаган экен. Ошентип жөө айдап отуруп,
6 айга чейин абдан кыйнап, өлгөнү өлүп, арыктаганы арыктап, ооруганы ооруп, ушунчалык азаптуу күндөр менен жеткен экен. Жаштарга татыктуу билим берип, чыныгы педагог болуу оңой эмес экенин жон териси менен сезген автордун айткандарында калет жок эле. Ушул мугалимдиктин азап тозогуна, ушу түйшүгүнө чыдап, кызыгып иштеген адамдар гана калат да. Себеби биз мына рынокко киргенден кийин бул адистикке өтө ылгап тандады десек болот. Мен деген жогорку билими барлардын бардыгы коммерцияга кетти, бизнеске кетти. Себеби биринчиден айлык аз, ушул айлыкка чыдап, топук кылып, каниет кылып, анан ушул айлыкты тутунуп калган адамдар эң аз калдык да. Кээде үстүбүздөн өзүбүздүн эле туугандар, жакындарыбыз күлгөн учурлар болду. Сен кантип ошол акча менен жан багып, үй бүлөңдү багып атасың? Бирок Кудайга шүгүр, биз азыр акыретин өзүрүн көрүп атабыз, мугалимдиктин. Кайерге барбайын, алдыңан өзүңүн окуткан студенттериң жүгүрүп чыкса, бул кубанычта. Мен бекер жашап аптырмын дейм да. Бир күнү Казакстанга чууга өтүп баратсам, бажыканасынан жүгүрүп чыгып учурашып атат. Менин студенттерим бажыда иштеп калыптыр дегендейчи. Алар өзгөрөт, өсөт, мен тааныбай, алар бирок мени өзгөрбөпсүз деп таанышат да. Үйдөгү түйшүктү дагы, кесибиңди дагы мындай куштун эки канатындай тең алып кетишке туура келет. Себеби сен даярданбай келип эле ушунча жайнаган көздөргө эмнени айтып бересиң? Алар сенден дайыма бир жакшы, жаңы же программада бир негиздүү ошо койгон теманы күтүп отурат. А сен балам ыйлап чыкты эле, балам температура болуп кыйналдым, анан балам доктурда эле, анан кийин апам ооруп, же апамды карап, же үйдө мынтип деп бир шултон айткан болбойт да. Сен багы түнбү күнбү, түн 1:30 туруп даярданганга да туура келет. Себеби мен азыр барганда ошо жакшынакай көз жайнап, баары сенден жакшы нерсени күтүп турган студенттерге бир маңыздуу, бир негиздүү тарыхый нерсени, бир нускалуу нерсени айтып беришиң керек. Саадат эже бизге ошо кыргыз адабиятынан сабак берет. Сабак бергени боюнча айта кетсем, Саадат эже өзү ошо сабак менен эле ошо бир эле учурда практика жүзүндө дагы көрсөтүп, ошону бизге мындай жакшы түшүндүрүп алат. Саадат эже көп сабактарын мындай кызыгуу менен жакшы өтөбүз. Саадат эже аябай түшүнүктүү, мазмун менен, жакшы мисалдар менен өтүп берет бизге. Биз түшүнүктүү аябай кызыгып отурабыз. Кызыктуу болот сабак. Педагогика бул абдан ыйык, таза эмгек да. Педагог болуу бул сыймыктуу дагы. Сен канча муунду агартып, көгөртүп, канча муундун жүрөгүнө билим шамын жагасың, канча муундун жүрөгүндө жашайсың, канча муунга дүйнө таанытасың. Саадат Муратова төмөн түшүктүү кесипти аркалап баарына жетишкен, балдарын окутуп, кесипке ээ кылып, неберелерин сүйгөн куттуу үйдүн кожойкеси. Андан сырткары илимий иликтөөлөрдүн жыйынтыгы катары Саякбай, Бөрбай Санжырачы, Алай Ханышасы аттуу бир нече китептердин да автору. Макалаларды жаза баштаганда атам абдан багыт берди. Себеби атам гонорарды почтадан алып, өзүнүн кызматкерлерине ырымдап, мондай тамак берип, менин кызымдын калемакысы деп сыймыктанып турчу экен. Мамлекеттик телерадио компаниясына келип иштегенимди көрбөй калды, атам эрте өттү. Деги эле жеке тагдырым бул изилдөөгө алып келди десем болот да. Мына ошондой кызмат күндөрүнүн биринде эле мага Германиядан Гундула Салк деген турколог аял келди. Ал кыргызча интервью берип жатып, аягында мени Илимдер академиясына жеткирип коюуну суранды да. Анан мен жеткирип барсам, ал Ахмат Карбаев деген балыкчылык санжырачы кишиге жолукмак экен. Ал кишиден өзүнүн кичинекей аппараты менен, үн жаздыргыч аппараты менен бүтүндөй маалыматтарды жазып атты. Карасам, Саякбай Каралаев тууралуу ал докторлук ишине материалдарды жыйнап атыптыр. Анан мен таң калдым. Германиядан келип, кыргызча үйрөнүп, анан ушул биздин Саякбай Каралаевди изилдеп атса, биз эмне үчүн кыргыз болуп туруп жаныбызда турган Саякбай Каралаевди изилдебейбиз деген бир мындай менде бир намыстануу башталды да. Анан ошол жерден эле Гундула Салкты мен үйүнө жеткирип, Ахмат Карбаевди кайрадан колго алып өзүм изилдей баштадым да. Мына ошентип биринчи китебим
Саякбай Каралаев тууралуу даректүү маалыматтар бул Саякбай Каралаевдин төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки кантип манасчы болду деген бир эң сонун маалыматтарды алдым. Себеби Ахмат Карыбаевдин да көзү өтүп кетти. Ал киши Саякбай Каралаевдин ошо акыркы өлөр кезинде бирге бүркүт салып, кошо жүрүп абдан көп маалыматтарды алган экен да. Анан мага бул олжо болду. Мындайча айтканда, анан Ахмат Карыбаев да ыраазы болду көзү барында. Балам, сен жазып калганың жакшы экен. Менин башым менен кошо кетпей жакшы болду деп мындай ыраазылыгын берди. Бирок ал киши да китеп чыккычакты көзү өтүп кетти. Ушуну менен биринчи китебим чыкты. Ал эми экинчи китебим бир күн айтып калды. Бир абышка айылдан келди, кемпир өлгөндө 3 күн кошкон экен деп. Анан мен таң калдым. Кемпирине 3 күн кошкон бул кандай абышка болду экен? Мага ушунчалык дегдеп, мен ошол абышканы таап, анан жазып калууга аракет кылдым да. Көрсө ал бир эле кошок эмес, анын бүтүндөй санжырачы экендигин, анан абдан көп санжыраларды билгендигин, салтты жакшы билген абышка экен. 86 куракта экен. Ушундай бир акыл эси тунук, абдан салабаттуу карыя экен. Мен ал карыя менен таанышып, жанында күнүгө барып, балдары шарт түзүп берет, күндө барып жазып аттым. Ажы Мамат Манасчыны жазып алдым. Бул Ажы Мамат Манасчы такыр бул манасчылардын катарына кошулган эмескен. Ал эми жазып айтып берген киши Түркбай Бөрүбай деген аксакал. Анан мага бул абдан жакшы табылга болду. Экинчи китебим ушул Санжырачы Бөрүбай ата деп аталып, анан ушул Бөрүбай атанын бүтүндөй жыйнап жүргөн санжырасын, анан Ажы Мамат Манасчы тууралуу маалыматты жазып алдым. Ал тургай казактардын кыз жибек дастанынан бери жазып алдым. Ошол өзгөндө болгон легендаларды чагылдырыптыр да. Ал киши мисалы Тасмалардын санжырасы, Тасма уруусунун, Теңизбайдын санжырасы жүрөт. Ал жерде Адегиненин санжырасы жүрөт. Мына ушул Өзгөн районундагы жашаган бүтүндөй уруулардын санжырасын айтып атат. Андан кийин 3-чү китебим дагы деле ошол Бөрүбай аба Курманжандатканын жөнүндө маалыматтарды топтоп жүргөн экен. Мына ошентип абанын айткан изилдөөлөрү менен улантып өзүм дагы коштум. Анткени биздин айылда жашап өткөн окумуштуу Сатыбалды Мамытов деген изилдөөчүнүн ишинен кызыгып жүрүп, мен да жакшы билет элем бул жагынан. Кийин мына ушул Сатыбалды Мамытовдун изилдөөлөрүн коштум. Себеби Ханышанын сандыгында катылган сыр деген абдан кызыктуу изилдөөсү бар эле. Кокон хандыгы талкаланган учурда бүтүндөй Кокон мамлекетиндеги мамлекеттик документтерде, архивтерде, Алымбек Татканын медресесиндеги эң баалуу чыгыштануучулардын китептерин, акындардын китептерин жана бүтүндөй архивтерде Курманжандатка абдан эстүүлүк менен Жаркынайым экөө сактап калган экен. Мына ушул архивдин баары эмне үчүн Самаркандка өтүп кеткен? Бул абдан кызыктуу окуя. Ушунун аягына жеттим десем болот. Мындайча айтканда, жообун таптым. Болочу Илимпоз, чыгаан журналист, ардактуу педагог, манас таануучу, фольклор таануучу Саадат Муратова бир катар сыйлыктардын да ээси. Анын өздүк китеп текчесинде Улуттук тил комиссиясынын, Маданият жана маалымат министрлигинин ардак грамоталары, манас медалы жана ондогон мактоо баракчалары орун алган 20дан ашык илимий эмгектердин автору. Илим изилдөөчүнүн Саякбай тууралуу бир катар эмгектери Америкада англис тилине которулса, Россияда орус тилине которулду. Жөнөкөй мамилек өткөн Илимпоз мугалим шагы ийилген мөмөлүү дарактын бир гана жемиши. Ошол жемиштен билимге сугарылган биздин жаштар келечек ээлери.